10 декабрга чейин Россиянын миграция кызматынын кара тизмесинен 35 миңге жакын кыргызстандык чыгарылат. Ал бул тууралуу кече 30 ноябрда Республика Ата Журт фракциясынын отурумунда мамлекеттик миграция кызматынын башчысы Болотбек Ибраимжанов билдирди. Ибраимжанов билдиргендей, алардын маалыматы боюнча Россиянын миграция кызматынын кара тизмесинде 70 миңге жакын кыргызстандын жараны бар. Көпчүлүк бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ал тизмеден чыгып кетет деп үмүттөнөбүз, деди ал. Анын айтымында 2018 жылдын 1-жарым жылдыгында ал тизмеден 7000 кыргызстандык чыгарылган. Ибраимжанов расмий түрдө Кыргызстандын 750 миңден ашык жараны эмгек миграциясында жүргөнүн айтты. Алардын 80% Россияда, 10% Казакстанда, 10% башка өлкөлөрдө иштеп жүрүшөт. Булак Заман KG.